Президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 7-чи жыйынына катышуунун алкагында Казакстандын 1-чи президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жолугушуу Баку шаарында учуп келери менен Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропортунда өттү. Кыргызстан менен Казакстандын эки тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алмашуу болду. Сооронбай Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин түрк кеңешинин ардактуу төрагасы болуп шайланышы жана түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланышын куттуктады. Жээнбеков дагы бир жолу Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, союздаштыкты жана ынак кошуналык мамилелерди орнотууда жана бекемдөөдө Нурсултан Назарбаевдин жеке салымын белгиледи. Нурсултан Назарбаев кайрадан жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экенин баса белгиледи. Ал мамлекет башчыларынын кызматташууну жана ынак кошуналык мамилелерди тереңдетүүгө багытталган бардык аракеттердин колдой турганын айтты. Жолугушууда эки жана көп тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүнүн жана өнөктөштүктүн түрдүү тармактарында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну күчтөнүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Кубанычтымын, авансап көргөнүмө көп болду. Көп болмаса да, аз көрмөй калсак да сагынып турабыз. Эми бирде казак эле, кыргыз эл эмес, дүйнө өзү билет сизди. Сиздин эмгегиңиз билет, улайышыңыз билет. Чынында өз эмгегиңиз менен, ага эмгегиңиз менен, көп жылда кызматыңыз менен бир Орто Азия эмес, жалпы Түрк элине, дүйнөсүнө эң көрүнүктүү, таасирлүү мына саясатчынын бирисиз. Түрк элдеринин кездесүү 17 рет болот. Барлыгында мен катнашып келе жатырмын. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 7-чи жыйынына катышуунун алкагында Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташуунун келечеги, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдөө маселелери талкууланды. Бүгүн биз баарлашуубузду улантып жатабыз. Саясий, экономикалык, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайбыз деп ишенем, деп айтты Ильхам Алиев. Ал Кыргызстан Азербайжанга боордош өлкө, дос жана өнөктөш экенин өзгөчө баса белгиледи. Өлкөлөр ортосундагы байланыштар жылдан жылга бекемдей берерине ишенимин билдирди. Ильхам Алиев Сооронбай Жээнбековго Кыргыз Республикасынын түрк кеңешинде натыйжалуу төрагалык кылганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал түрк тилдүү мамлекеттик кызматташуу кеңешинде төрагалык кылууну кабыл алып жатып, кийинки жылы уюмдун ортосундагы өлкөлөрдүн шериктештиги жана өз ара колдоосун бекемдөө жана кызматташтыктын реалдуу мазмунун толтурулушуна бардык аракеттерди көрөрүн белгиледи. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун Азербайжанга иш сапары жемиштүү жана ийгиликтүү болоруна ишеним билдирди. Сооронбай Жээнбеков Баку шаарындагы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин саммити маарекелик жана тарыхый мүнөзгө ээ экенин айтты. Азербайжандын президентинин саясий эркинен улам Бишкек шаарында экономикалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Азербайжан комиссиясы ийгиликтүү өткөнүн өзгөчө белгиледи. Ал бул жыйын эки тараптуу мамилелерге өзгөчө соода-экономикалык чөйрөгө жаңы дем берерине ишеним билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Ильхам Алиев чакыруу үчүн ыраазычылык билдирип, 2020-жылдын экинчи жарымында Бишкекке расмий визит менен келүүнү пландап жатканын белгиледи. Уважаемый Сооронбай Шарифович, рад вас приветствовать на Азербайджанской земле. Мы с вами несколько дней назад уже встречались в рамках саммита СНГ. Сегодня мы вас принимаем в Азербайджане. Очень рад, что вы нас посещаете. Если завтра мы будем заседать, но сегодня хорошая возможность повидаться, обсудить перспективы наших двусторонних отношений. Мы с вами уже эти вопросы обсуждали в прошлом году, когда Кыргызстан принимал саммит глав государств, членов Тульского совета, и тогда мы с вами обсудили широкий спектр двусторонних вопросов. И помню, что очень была продуктивная беседа. Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что в рамках сегодняшних
встречи мы обсудим важные вопросы дальнейшего взаимодействия как в политической сфере, так и в экономической, гуманитарной, во всех других сферах. Для нас Кыргызстан – братская страна, хороший друг, партнер. И уверен, что наши связи будут в будущем только укрепляться. Также хотел бы использовать возможность поблагодарить вас за очень эффективное председательство в Тюркском совете. Азербайджан перенимает у Кыргызстана эстафету. И вот на этих хороших наработках мы также будем стараться, что в течение следующего года солидарность между нашими странами, взаимная поддержка крепли, а также чтобы мы наполняли им реальным содержанием наше сотрудничество. Уверен, что визит ваш будет очень плодотворным, успешным. Познакомитесь немножко с Азербайджаном. Так что еще раз добро пожаловать. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое за теплые слова. Уважаемый Ильхам Гейдарович, я очень рад нашей встрече. Мы с огромным удовольствием встречаемся с вами в городе Баку на полях 7-го саммита Тюркского совета. Это юбилейное историческое событие, и мы уверены, что оно пройдет на очень высоком уровне. Я хочу отметить особо с вашей политической волей. Недавно состоялось успешное заседание межправкомиссии, где с вашей стороны участвовал первый вице-премьер-министр, но прошло успешно. Я тоже принимал уважаемого вице-премьер-министра Якуба Абдуллаевича, очень интересный, опытный, надежный человек. Мы долго сидели, обсуждали многие вопросы, и я уверен, что это заседание придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям, особенно в экономической сфере. И недавно у нас была ваша дочь Лейла Ильхамовна, она оставила очень хорошее впечатление нашего народа. Она участвовала в форуме руководителей олимпийских комитетов. Она подарила мне книгу, сборник стихов, и она написала стих про Иссык-Куль. И, как вы знаете, придаем очень важное значение развитию наших двусторонних отношений. Как вы сказали, мы братская, дружественная страна, и мы всегда дорожим и ценим нашим отношениям, мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались умеренно, активно и на взаимовыгодных условиях. Еще раз спасибо за теплый прием. УКМКнын тергөө абагында жаткан Алмазбек Атамбаев эгер аны күч колдонуу менен сотко алып келе турган болсо, ал ачкачылык жарыялай турганын айтты. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев 24 KG басылмасына билдирген. Учурда Алмазбек Шаршеновичтин абалы туруктуу. Эгер ал бир же эки жолу эле тамактануусун үзгүлтүккө учуратса, анын ден соолугу кескин начарлайт. Күч органдары ага карата мажбурлоону колдонсо, ал ачкачылык жарыялай турганын айтты деп маалымдады адвокат. Эгерде сот жана өкмөт менин өлүмүмдү каалап жаткан болсо, анда алар бул кадамга бара беришсин деген Атамбаев. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча баштапкы отурум болмок. Бирок Атамбаев отурумга келүүдөн дагы бир жолу баш тарткан. Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаревдин айтуусунда, мурдагы президент сотко барбай турганы боюнча арыз жазып берген. Бирок сот Атамбаевдин арызында өтүнүч бөлүгү жок болгондуктан жазыларды аткаруу мам кызматынан мурдагы президентти сот залына алып келүүнү талап кылды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевке карата козголгон кылмыш ишинин алкагында ишкер Субихи Пархати кармалды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жеке булак билдиргенин жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Субихи Пархатиге кылмыш жасоого шектелип жаткандыгы тууралуу билдирүү берилди. Буга чейин ишкерге издөө жарыяланган. 1-май райондук соту ага карата сыртка чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасын тандаган. Алдын ала маалыматка таянсак, Субихи Пархати кирешелерди мыйзамдаштырып алган
алынган деп шектелүүдө деп билдирген редакцияга. Эске салсак, 2017 жылы Алмазбек Атамбаев форум жоопкерчилиги чектелген коомун Субихи Пархатиге 54 миллион сомго саткан. Мурунку президенттин 2017 жылкы декларациясында акчалар көрсөтүлгөн, бирок келишим түзүлүп жатканда сатып алуучунун акча төлөй алуу жөндөмдүүлүгү жана акчанын келген булагы текшерилген эмес. Чүй облусундагы түзөтүү абагынын бирине 4 килограммдан ашуун баңгизат киргизүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу ИИМдин баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түзүмдүн кызматкерлери жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ыкчамтообу менен биргеликте түзөтүү абагына баңгизат каражаттарын жашыруун алып кирүү аракетине бөгөт коюшту. Атайын иш-чаралардын жыйынтыгында түзөтүү абагынын аймагынан 1984 жылы туулган жаран кармалды. Мыйзамсыз ташылган 4 килограмм 18 грамм баңгизат алынды деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бишкекте шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда көптөгөн техникалык каражаттар менен кымбат териден жасалган тондор табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин ушул жылдын август айында Сокулук РИИБке селекция айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал үйүнөн акча каражатын, алтын буюмун жана уюлдук телефонун уурдап кеткен белгисиз жаранга чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт жазык кодексиндеги 201 боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сокулук РИИБтин криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан уурдалган телефондун бири маал менен иштеп турганы аныкталган. Ошондо милиция кызматкерлери шектүүнүн жашаган жерин табышкан. 7 сентябрда милиция кызматкерлери шектүүнүн үйүнө тинтүү жүргүзүшүп, ар түрдүү үлгүдөгү ноутбуктарды, сыналгыларды, чаң соргучтарды, компьютерге керектүү жабдыктарды жана тондорду табышкан. Учурда 6 жабырлануучу табылып, буюмдары кайтарылып берилди. Милиция калган буюмдардын ээлерин издеп жатат. Сусамырда Honda Stefan жана Deo Nexia үлгүсүндөгү унаалар кагышып 2 адам набыт болду. Бул тууралуу ÖKMден билдиришти. Кырсык Бишкек-Ош унаа жолунун 155-чакырымында болгон. 2 унаанын кагылышуусунан 2 эркек киши каза болуп, 5 киши жабыркады. Куткаруучулар каза болгон адамдардын сөөгүн унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Жабыркагандар Жайыл райондук ооруканасына жеткирилди. Учурда каза болгондордун жана жабыркагандардын аты жөндөрү такталууда. Куткаруу иштерине жалпысынан 6 куткаруучу тартылды. Кече 14 октябрда Бишкекте эл аралык медицина университетинин чет өлкөлүк студенттеринин ортосунда мушташ болгон. Университеттин администрациясы бул окуядан эч ким жабыркабаганын билдирди. Пакистан Ислам Республикасынын 1-курста окуган 2 студенти сөздөн сөз чыгып уруша кетишкен. Чыр чыккан жерге милиция келип, 30 студентти шаардык милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми материалдык чыгым чырдын катышуучулары тарабынан калууна келтирилет. Тажикстанда Хатлон облусунун Яван райондук соту Нурбахш лицейинин 58 жаштагы мугалими Мирзохон Алиев 12 жаштагы окуучу кызга жыныстык ыдык көрсөткөн деп таап, аны 17,5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттык жазат. Анын туугандары бул айып негизсиз экенин, шахмат боюнча мелдеште жеңген окуучусун чын пейилинен кубанып өөп гана койгону үчүн жазага тартылып жатканын айтып чыгышты. Мугалимдин балдарынын айтымында атасы ур токмоктон улам тергөөдө күнөөсүн мойнуна алууга мажбур болгон. Секеле кыз жеңүүчү болгон шахмат боюнча мелдеш үчүн жылдын апрель айында болгон. Азаттыктын тажик кызматы жабырлануучу тарап менен байланышып, алардан комментарий ала алган жок. Тергөө жана сот органдары дагы жакшы жетелек кыздан улам окуянын чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып жатышат. Чүй
Чүй облусунун Москва районунда бычак менен коркутуп телефонду тартып алган шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Москва райондук ички иштер бөлүмүнө 18 жаштагы жаран арыз менен кайрылып белгисиз 19-20 жаштардагы жигит көчөдөн аны бычак менен коркутуп телефонун тартып алганын айткан. Бул окуя талап тоноо беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Беловодск айылында ГА аттуу жаранга белгисиз жигит келип чалып алууга телефон сураган. Сүйлөшүп бүткөн соң ал телефонду алган боюнча кете берген. Телефондун ээси кайтарып берүүсүн талап кылганда бейтаныш жигит качууга аракет кылган. Жабырлануучу артынан кууп жеткенде каракчы чөнтөгүнөн бычак алып чыгып коркуткан. Андан соң из жашырып кеткен. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү деп Чүй облусунун тургуну 26 жаштагы жаранды кармады. Шектүүнү тергөө кызматкерлерине өткөрүп беришти. Төө ашуусунда муз тоңуп жолдор тайгак. Бул тууралуу окурман 24 кежиге билдирген. Жолдор эч кандай кум себилбей, унаалар жайдан араң жүрүп жатат деген окурман. Буга чейин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы төө ашуу жана суу самыр өрөөнү аркылуу өтө турчу айдоочуларга дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, чынжыр ала жүрүүсүн эскерткен. Түп районунун Ысык көл айылында короодо жыйылган 900 түк чөп күйүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Каракол шаарынын Жамансариев көчөсүндө кароосуз калган үйдүн 60 чарчы метр чатыры өртөнүп кетти. Учурда бул кырсыктардын себеби такталууда. Москва районунун Садовый айылында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа толугу менен өрттөнүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кырсык электр зымдарынын кыска туташуусунан улам чыккан. Жайыл районунун Калинин айылында Зил үлгүсүндөгү унаанын кыймылдаткыч бөлүгү күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Казакстандын Мангистау облусунун акиминин кеңешчиси саясат таануучу Ербол Едилов президент Касым-Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун сүрөтүн жарыялады. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдирди. Ошондой эле Едилов Тимур Токаев 2009-жылы саясат таануу илиминин кандидаты болгонун билдирди. Ачык булактардагы маалыматтар боюнча президенттин уулу 1984-жылы төрөлгөн. Учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Ал эми биографиялык маалыматтарда президент Касым-Жомарт Токаев жубайы менен ажырашканы тууралуу жазылган. Кыргызстандык Медет Жапаров Казакстанда өткөн эл аралык Алматы Open 2019 турниринде күмүш медаль утту. Бул тууралуу эл аралык шахмат федерациясынын сайтында маалымдалат. Оюндар 7-нен 14 октябрга чейин Алматы шаарында өттү. Жапаров Б категориясында 128 спортчунун арасында ойноп, 7,5 упай топтоп экинчи орунду ээлеген. Ал эми жеңүүчү болуп казакстандык Нурбек Хайрушев аталган. Ал эми үчүнчү орунду казакстандык Эдгар Мамедов ээлеген.